Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кудайберген базарында таштанды челектерди кимдир бирөө өрттөп салган. Андан ары өрт жалындап, унаага дагы өтүп, унаа толугу менен өрттөнүп кетти. Токмок шаарында эл ташыган маршрутка менен жеңил унаа жол кырсыгына кабылышты. Бул видеороликти унаа айдаган жакыныңызга ссылкасын жөнөтүп коюңуздар. Осака полиси жокторду 1 сентябрдан тарта айып пул сала башташты. Сүйүнүп, кубанышып, акча санашып, УКМК милиция офицерлерини кил тийген акча менен кармады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанды жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Токмок шаарында эл ташыган маршруттун катышуусундагы жол кырсыгы катталды. 1 сентябрда Токмок шаарында 2 унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу көбөлөр билдиришти. Маалым болгондой, окуя шаардын Ибраимов жана Трясина көчөлөрүнүн кесилишинде Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү коомдук транспорт менен Toyota East үлгүсүндөгү жеңил унаанын катышуусунда болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык кырсыктын кесепетинен жабыркагандар жок. Тутамдап акча санап, УКМК милиция офицерлерин кырмады. Атайын кызмат маалымдагандай, 1 май райондук күзөт бөлүмүнүн жетекчилери кызматкерлерге коммерциялык объектилерди кошумча күзөтүүгө уруксат берип, айлыктын бир бөлүгүн алып турушкан. 27 августта бөлүм башчынын орун басары, милициянын подполковниги 110 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Ал эми полковник иш бөлмөсүнөн $46 000, 6 миллион сом жана ок дары чыккан. Ошондой эле улук инспектор капитан жана взвод командири ага лейтенант да кармалып, бардыгы болуп УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Аларча адашып кеткен 4 өспүрүм куткарылды. Чүй облусунун Аламөдүн районундагы Аларча мамлекеттик жаратылыш сейил багынын жогору тарабында дайынсыз болуп жаткан 4 жаш бала аман-эсен куткарылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, 31 августта 112 кызматына 15 жана 16 жаштагы жаран дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Жерине издөөгө УКМден куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун Аларча сейил багында нөөмөттө турган 5 куткаруучусу тартылган. Издөөнүн жыйынтыгында жаш балдар аман-эсен куткарылып, ата-энесине өткөрүлгөн. 1 сентябрдан тартып Осака полиси жокторго айып салына баштады. Мыйзам 1 январда күчүнө кирип, бирок айып пул салуу мөөнөтү 1 июлга жылдырылган. Андан кийин дагы 2 айлык кошумча убакыт берилип, акыркы мөөнөт 2025 жылдын 31 августунда аяктаган. Эми Осака полисинин албаган айдоочуларга 3 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13 000 сом айып пул салынат. Кудайберген базарынын жанында кимдир бирөө таштанды челектерин өрттөп жиберген. Көбөлөрдүн айтымында бир машина толугу менен күйүп, дагы бир нече адам оор жаракат алган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат.
жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкектеги тигүү цехинде чет элдик 37 жаран жасалма виза менен иштеп жүргөн. Документтерди жасалмалоо менен алдамчылыкка шектелгендер кармалды деп билдирди 2 сентябрда Бишкек шептин басма сөз кызматы. Нелегал рейдинин жүрүшүндө экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлерине 96 чет элдик жаран иштеген тигүү цехи тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүү учурунда 37 чет элдик жарандын визалары жасалма экени аныкталган. Бул факт алдамчылык боюнча катталды. Жасалма жумушчу визаларды жасоо, сатуу схемасын уюштурууга шектелип, 1990, 1992, 2005, 1989, 1995 жылы туулган жарандар кармалып, 2 айга 1-чи тергөө абагына киргизилди. Жана дагы бир жаран үй камагына чыгарылды. Тинтүү жүргүзүлүп 200гө жакын жасалма виза, түрдүү техникалык каражаттар жана банктык карталар табылган. Мындан тышкары милицияга 7ден ашык арыз келип түшкөн. Аларда уюштуруучулар ар бир жасалма виза үчүн $1800 алып, аларды даярдоо менен алектенишкени айтылат. Жалпы материалдык зыян 35 миллион сомду түзөт. Тергөө уланууда. Мамлекет өз каражатына 3-чү учакты сатып алды. Ал бүгүн өлкөгө жеткирилди. Мамлекеттик Осман Airlines авиакомпаниясына Dash 8Q400 үлгүсүндөгү учак келди. Бул компания тарабынан сатып алынган 3-чү самолет болуп эсептелет. Учактарды алуу жана авиапаркты кеңейтүү иштери өлкөдө аба каттамдарын жандандыруу боюнча жүрүп жаткан аракеттердин алкагында ишке ашууда. Бул багытта аймактарды байланыштырган аэропортторду өнүктүрүү, жүргүнчү ташуучу самолетторду алуу жана кызматтык атайын вертолетторду камсыздоо иштерине да өзгөчө көңүл бурулууда. Аталган иштер президент Садыр Жапаров белгилеген маанилүү багыттардын бири катары каралып, өлкөнүн авиация тармагын жандандырууга багытталган. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар.
Bak canına ne al bıraksan. Bak canına ne? O,